Тоңдо 160 адам коопсуз жайга эвакуацияланды. ОКМдин алдын ала маалыматы боюнча Туура суу айылында тоң суусунун деңгээли көтөрүлгөн. Куткаруучулар жеринде көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп, жергиликтүү бийликтин техникалары менен суунун нугун буруп жатышат. Зындан көлү жарылып, суу каптоо коркунучу жаралгандыктан Туура суу айылынын 90 жашоочусу жана балык завод илгесинин 70 адам жакынкы Эшперов жана Аксай айылдарына көчүлүү убактылуу жайга жайгаштырылууда. Маалымат булагы Спутник AG. Ушул жана башка жаңылыктар видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга мына минтип каттала кетиңиз. Ошондо гана сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Туура суу айылынын башында ошо суу каты кирип, Зындан көлү жарылды деген маалыматтын негизинде азыр ушу суунун нугу айылдын башынан кирип аткан. Азыркы учурда жеринде ушу суунун нугун тоң суусуна салууга айыл өкмөттүн 3 погрузчик жана 1 экскаватор иш алып барууда. Туура суу айыл тургундары үйүңөрдөгү өзүңөргө керектүү буюмдарды алып алып, коопсуз жакка кетүүгөрү сурабыз. Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнү түнү чала бериңиздер. Тоңдогу Зындан көлү тарапка жер көчкөн учур видеого түшүп калган. УКМ Зындан көлү жарылганын айтып, тоң суусунун деңгээли көтөрүлгөнүн эскерткен. Ал жакка жакын Туура суу айылынын 50 коопсуз жайга көчүрүлүп жатат. Алардын саны 400гө жетти. Маалымат булагы Спутник AG. Эсекөл селдин кесепеттерин жоюуга жалпы 1103 адам 57 инженерлик техника тартылды. Бүгүн 21 август күнү Эсекөл районунун Садыраки айыл өкмөтүнүн сел кырсыгы атталган аймакты тазалоо иштерин жүргүзүүгө жалпы 1103 адам 57 инженерлик техника тартылды. Анда тазалоо иштеринин жыйынтыгында бүгүнкү күнү куткаруучулар тарабынан 31 үй, жарандык коргонуу кызматтары тарабынан 29 үй сел сууларынын калдыктарынан тазаланып, толугу менен тазаланып бүткөн үйлөрдүн саны жалпы 219 үйгө жетти. Эске сала кетсек, Темир, Булаң Сөгөттү, Корумду айылдарында селдин кесепеттерин жоюуга Кыргыз Республикасынын УКМдин 383 куткаруучу, 11 инженерлик техника, 8 мотопомпа, ал эми жарандык коргонуу кызматтарынын 720 кызматкер, 22 инженерлик техника, 7 ассенизатор, ошондой эле чайдар оот ишканасынын 24 инженерлик техника тартылган. Маалымат булагы УКМ пресс борбору.